Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу жарандар. Мен сиздерге кыскача бюджет тууралуу кыскача маалымат берип койсом. Биринчиден баарыбызга белгилүү болуп турат, жалпы дүйнөдө болуп аткан абал пандемияга байланыштуу экономикага абдан терс таасирин кетирип атат, жалпы дүйнөлүк экономикага. Бул көрүнүш биздин да республикада бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин экономика бир топ зыяндарды көрүп атат. Бул жылдын башынан эле чек араларга чектөө коюлуп, кээ бир чек аралар жабылганга байланыштуу. Андан кийин өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргенден кийин кээ бир ишкерликтер убактылуу токтолгон болчу. Ушунун баары экономикага терс таасирин келтирип атат. Статистика комитетинин маалыматы боюнча 1 майга ички дүң продукция төмөндөшүүнү көрсөтүп атат. Жалпы суммасы 148 миллиардтын тегерегинде, былтыркыга салыштырмалуу 3,8%га төмөндөп кетти. Албетте ушундай көрүнүштөр биздин бюджеттин киреше жагына да өз таасирин берип атат. Мына 4 айдын жыйынтыгы менен жылдын башында койгон планга салыштырмалуу биз 10,4 миллиард сом чогултулбай калды. Апрель майынын ичинде эле 4,8 миллиард сом салыктар жана бажы төлөмдөрдөн келбей калды. Буга жана мен айтып кеткендей, чек арада чектөөлөр коюлган, кээ бир бияка импорт келген продукциялардын токтоп калышына байланыштуу. Бул биринчи ирет Кытай менен биздин соода саттык катнаштар. Жалпы импорттун 70% көлөмү бул Кытай Республикасынан бизге келчү. Бул жалаң гана бажы төлөмдөргө гана эмес, реэкспортко эмес, мындан тышкары ички өндүрүшкө да өз таасирин тийгизет. Себеп дегенде ал жактан келген чийки зат тетиктер биздин өзүбүздүн ички өндүрүшкө байланыштуу болчу. Ушул көрүнүштөрдүн негизинде биз мамлекеттик бюджетке өзгөртүү киргизгенге мажбур болуп турабыз. Бул иш 2 айдан мурун эле башталган болчу. Биринчи көрсөткүчтөр өзгөрүлүп баштаганда ар кандай сценарийлер иштелип чыккан, абалдын өзүнүн жүрүшүнө жараша. Биринчиден айтып кетерим, ички дүң продукциянын болжомол көрсөткүчү жылдын аягына чейин экономика министрлигинин эсептөөсү боюнча былтыркыга салыштырмалуу 5,3%га кем болот. Бул болжомол менен. Ошого байланыштуу бюджет дагы түзүлүп, болжомол менен киреше жагынан жылдын аягына чейин жалпы жоготуулар 30,8 миллиард сом түзөт деген болжомол бар. Бюджеттин кирешеги кыскартылган себептен биз чыгашаларын дагы кыскартканга болушунча аракет кылдык. Кыскартуулардын жалпы суммасы 10,3 миллиард түстү. Биринчи ирет бул сатып алуулар кыскартылды болушунча. Унаа транспорттук чыгашалар кыскартылды, иш сапарларга байланыштуу чыгашалар, анан кээ бир капиталдык салымдар. Бирок ушул эле учурда мен айтып кетет элем, биринчи ирет милдет алынган беренелер бул толугу менен жыл бою 112 миллиард каралган болчу. 2020 жылга ошол сумма толугу менен ошол бойдон сакталды. Эч кандай кыскартуулар бул жактан болгон жок. Бул биринчи ирет айлык маяналар, бюджет жумушчуларына пенсиялар, жөлөк пулдар жана социалдык төлөмдөр. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушу айлык, жөлөк пул жана пенсиялар жөнүндө айтып кетсек, өкмөт баарын толук менен жана убагында аткарып атат. Мындан ары дагы ошондой максат коюп атабыз биз. Капиталдык салымдар жөнүндө айтып кетсек, жана мен айтып кеттим, бир аз кыскартуулар болду. Бирок ошол эле учурда кээ бир капиталдык салымдарды биз кээ бир бөлүктөрүн сактап калдык. Бул таза суу менен камсыз кылууга байланыштуу чыгашалар, ирригацияга байланыштуу чыгашалар, жолдорду оңдоо жумуштарына, цифровизацияга байланыштуу
жана соттук системаны реформага кээ бир чыгашаларды бюджетте калтырдык. Бюджетте ушу чыгашалар менен кирешелерди салыштырганда ошо ортодо турган бюджеттин дефицитин биз жапканга биринчи ирет ички резервтерди болушунча караганга аракет кылып атабыз. Бул жаатта өзүнчө планда иштелип чыккан, ички кайсы булактарды табабыз деп. Андан тышкары баарыңыздарга белгилүү болгондой, сырттан да жардам бияка тартып келүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошол жөнүндө мен бир аз токтолуп кетсем, себеп дегенде бул тема көп суроолорду, көп кызыктууларды туудуруп атат. Бүгүнкү күндө республикага 243 миллион доллар сырткы жардам келди. Бул биздин өлкөгө келип түшкөн каражат деп айтсак болот. Мунун ичинен 120 миллион доллар бул дүйнөлүк валюта фондунун биринчи траншы марттын аягында түшүп келген. Ал сомго айландырганда 10,5 миллиард сомдун тегерегинде болгон. Бул толугу менен бюджеттин мыйзам менен көрсөтүлгөн чыгашаларына жумшалды. Мисал келтирип коеюн. Ошонун арасынан 4 миллиард сому бюджеттик жумушчулардын айлык маяналарына жумшалган. 1,8 миллиард сом бул социалдык фондко которулган. 1,2 миллиард бул ФОМС милдеттүү медициналык камсыздыруу системасына жумшалган болчу. 1 миллиардка жакын сом бул жөлөк пулдарга которулган. Жалпысынан айтканда, дагы бир жолу кайталап кетейин, мыйзамда көрсөтүлгөн 2020 жылга пландаштырылган чыгашаларга бул каражаттар жумшалып атат. Мындан кийинкиси дагы бир 120 миллион доллар мурда күнү 13 майда бизге которулуп түштү. Бул каражаттарга өкмөт финансы министрлиги тие элек, ал ошол бойдон турат. Бул мыйзамга жараша дагы бул сарптаналат. Андан тышкары медициналык жардам катары бул илдет менен күрөшүү максатында ошо жардам катары ар кайсы булактардан, биздин донорлордон, башка өлкөлөрдөн гуманитардык жардам катары жалпы суммасы 1,8 миллион доллар жардам Кыргыз Республикасы алды. Мунун арасында азык-түлүк гуманитардык жардамдар бар, медициналык буюмдар бар, ушул илдет менен күрөшүүгө жардам берүү максатында берилген тесттер, системалар, ар кандай медициналык буюмдар келип түшүп атат. Бюджет болсо мына өткөн жумада өкмөт менен иштелип чыгып, жогорку кеңешке киргизилди. Кече биринчи окууда концепциясы жактырылды. Эмки жумада экинчи, үчүнчү окуудан өтөт деп күтүп отурабыз. Рахмат.